Баалуу веб тиркемесине классты жана окуучуларды кошуу боюнча видео түшүндүрмөсүнө кош келиңиз. Классты кошуу үчүн жогорку жактагы Add Class классты кошуу баскычын басыңыз. Классты каттоодо мектептин аталышын жазыңыз. Мисалы, мектеп 1. Окуу жылы 2021. Классты кыскартып жаза алабыз. Класс 1 кыр бул кыргыз тилдүү дегенди билдирет. Төмөндө сөзсүз биринчи класс үчүн кыргыз тилинде деген баскычын тандайбыз. Сдайте, предоставьте бул тапшыруу баскычын басабыз. Ушул сыяктуу эле экинчи классты кошобуз. Мектептин аталышы мектеп 1, окуу жылы 2021, класс 2 кыр бул кыргыз тилдүү. Андан кийин экинчи класс үчүн кыргыз тилинде баскычын тандайбыз. Тапшырууну басабыз. Эми бизде 2 класс пайда болду. Дагы бир классты кошобуз. Мектеп 1, окуу жылы 2021. Класс 3, класс кыр кыргыз тилдүү. Сөзсүз түрдө 3 класс үчүн кыргыз тилинде баскычын басабыз. Тапшыруу баскычын тандайбыз. Дагы бир жолу классты кошууну басабыз. Мектептин аталышы мектеп 1, окуу жылы 2021, класс 4. 4 класс кыргыз тилдүү баскычын тандайбыз. Андан кийин тапшыруу баскычын басабыз. Ошону менен 4 класс пайда болду. Жогору жакта Student Dashboard окуучунун тактасы бар. Класс 1 кырды көрүп турасыздар. Биринчи класс үчүн кыргыз тилинде. Төмөндө Add Student окуучуну каттоону басабыз. Окуучуну дал ушул класска каттоо үчүн аты жөнүн жазасыз. Мисалы, Ардакбеков Эрнис Ардакбекович. Жынысы эркек, жашы 7. Тапшыруу баскычын басабыз. Дал ушундай эле экинчи класска каттоо кылсак болот. Ал үчүн 2 класс кыр, экинчи класс үчүн кыргыз тилинде, ал жакта Add Student окуучуну кошуу баскычын басып, окуучунун аты жөнүн киргизесиз. Мисалы, Өмүралиев Төлөн. Жынысы эркек. Жашы 8. Тапшыруу баскычын басабыз. Дал ушундай эле 3 класска кылсак болот. Мисалы, Жолдошбекова Адема. Жынысы кыз. Жашы 9. Тапшыруу баскычы. Дагы 4 класска бир окуучуну каттайлык. Эми бизде ар бир класста бирден окуучу бар. Сиздер бардык окуучуларды каттоодон өткөрөсүздөр. Сиз баалуу веб тиркемесине классты жана окуучуларды кошуу боюнча видео түшүндүрмөсүнө назар салдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.